2022 жылдын 25 апрелинде Улуттук банк башкармасы эсептик чен өлчөмүн 14% деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Бул чечим 2022 жылдын 26 апрелинен күчүнө кирет. Бул чечимди кабыл алууда көп факторлор каралган. Инфляциялык тобокелдиктерди кармап туруу жана Кыргыз Республикасында инфляциялык күтүүлөрдү азайтуу негизги аспектилер болгон. Чечимди кабыл алууда төмөнкүлөр негиз болгон. Орун алган геосаясий жагдайдан улам дүйнөлүк азык-түлүк жана энергия продукция рыногунда баалардын өсүшүнүн уланышы инфляциялык басымды күчөтөт. Мындай шарттарда дүйнөлүк тенденция менен катар эле Кыргыз Республикасында 2022 жылдын апрель айында керектөө баалары 14,3%га өстү. Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 2022 жылдын январь-март айларында 4,5% түзгөн. Бул көбүнчө 2021 жылдын башындагы төмөндөөнөн кийин экономика тармактарынын көрсөткүчтөрү калыбына келиши менен шартталган. Мында кыйла жогору көрсөткүчтөр өнөр жай, кызмат көрсөтүү жана айыл чарба секторлорунда белгиленген. Улуттук банк тарабынан өз учурунда тиешелүү чаралар көрүлгөндүгүнө байланыштуу акча жана валюта рынокторундагы абал салыштырмалуу туруктуу сакталып турат. Мында бул сегменттерде бүтүндөй финанс рыноктогундай эле белгилүү бир өзгөрүлмөлүүлүк да сакталып калууда. Бул эң оболу өлкө экономикасынын ачыктыгы жана көлөмүнүн чакандыгы, соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөр менен тыгыз байланышта болгондугу менен шартталган. Глобалдуу сыяктуу эле регионалдык экономикалык өнүгүүнү эске алганда келечекте белгисиз жагдайда кыйла күчөгөн. Ал Кыргыз Республикасындагы мындан ары экономикалык процесстерди, анын ичинде инфляциянын динамикасын алдын ала аныктайт. Азыркы учурда макроэкономикалык жана финансылык туруктуулукту колдоо негизги фактор болуп саналат. Улуттук банк түптөлгөн жагдайды туруктуу негизде көзөмөлдөп турат жана зарыл болгон учурда орто мөөнөткө каралган мезгилде макроэкономикалык жана баа туруктуулугун камсыз кылуу максатында тиешелүү чараларды көрөт.